Баламды телефондон ажырата албай атам. Эмне кылам деп биздин катталуучубуз суроо менен кайрылган. Урматтуу ата-энелер, бүгүнкү күндөгү ата-энелер үчүн болгон чоң көйгөй бул балдардын виртуалдык жашоого катуу берилип, натыйжасында алар толук өсүп жетилүүгө, ден соолугуна, аң сезимине, өздөрүнө таандык болгон чөйрө менен болгон байланышында өтө чоң жоготууга учурап атат. Жаш балдарыбыздын тагдыры бул коркунучта турат. Ал түздөн түз келип туруп, ушул интернеттик оюндарга жана телефонго байланышкан учурда мына ушул көйгөйдү биз көрүп келебиз. Бул ата-энеге мен айтарым, эгерде балаңыз телефондон ажырабай аткан болсо, балаңыздын үстүнөн эми сиз көбүрөөк иштегенге аргасыз болосуз. Ансыз бул көйгөй күндөн күнгө көбөйүп бара берет. Күндөн күнгө оорлошуп бара берет. Натыйжасында бүгүнкү врачтардын билдирүүсүнө караганда, жаш балдар 6 жаштан баштап көрүүсү жоголуп, мындайча айтканда, начарлап кеткен. Алардын ойлонуусу 35-40%га чейин төмөндөгөн. Алардын чөйрө менен болгон, адамдар менен болгон мамиле куруусу өтө оор акыбалга түшүп атат. Эгерде мурдакы жаш балдар келип өздөрүнүн талабын, суроосун, кызыкканын адамдарга кайрылып, түз айтып сүйлөгөн болсо, бүгүнкү жаш балдар ал нерсени эч качан ичиндеги каалоосун же сезимин билдирүүгө алсыз болуп калышты. Ошондуктан айтарым, ата-энелер мындай балдар менен иштеген учурда көбүрөөк көңүл буруш керек дагы, ошол иштеген учурда баланы түздөн түз чөйрөдө курчап турган нерселерге түз тийгизе турган кылып, анын колу менен кармаганга, аны менен байланышканга, аны менен аралашканга, аны менен жок эле дегенде бала үйгө күчүк сатып келиңиз. Эч болбоду дегенде бала күчүк менен ойносун. Эгерде айылда чоң атасы, таяталары болгон болсо, барып короого, козуларга, улактарга аралаштырыш керек болот. Эгерде мүмкүнчүлүк табылбаса, шаардын четине чыгарып, атка мингизиш керек болот. Эч болбоду дегенде үйдүн короосуна чыгарып, эшиктин астында өсүп турган кичинекей дарактын көчөтүн бир жерден каздырып, экинчи жерге орнотконду үйрөтүш керек. Ал бала түздөн түз ошого денеси менен тийиш керек. Ошону менен ал ага түздөн түз байланышы бар экендигин туюш керек. Эгерде биз ошондой болгон аракеттердин жыйынтыгында бир майнап чыкпаган болсо, анда бул билбейм, өтө өтүшүп кеткен абалга дуушар болгон болот. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жаш балдар, айрыкча Батышта, Америкада, Россияда ушундай жаш балдарды атайын дарылоочу ооруканалар ачылды. Бул ооруканалар кайсы бир деңгээлде жаш балдардын психикасына доо кеткен балдар деп диагноз коюлуп атат. Алар чындап келген учурда өсө турган, алар жөндөмү бар, алардын келечеги бар балдар болчу, бирок алар телефон менен, интернеттик оюндар менен, же интернеттеги болгон пайдасыз мультиктер, же болбосо алаксытуучу картинкалар менен алар өсүүнү токтотуп атат. Ал физиологиялык жактан өсүүсүн токтотсо, ошол эле учурда алар аң сезимдик жактан болгон өсүүсүнө эмне токтотуп, оор акыбалга өздөрүн дуушар кылып атат. Бала билбейт, ал байкабайт, ал сезбестен ошол жашоого кирип алган. А бирок аны карап турган ата-эне кол кушуруп, жок, бул болбойт экен дебеш керек. Эң алгачкы кадам бала менен көбүрөөк сүйлөшкөнгө, бала менен көбүрөөк контактка барып, бала менен көбүрөөк сыртка басып, бала менен көбүрөөк жанагындай аны байланыштырган нерселерди эмнеш керек, шарттарды түзүп бериш керек. Айрыкча кабаттуу үйлөрдө жашаган үй бүлөлөр үчүн мен боорум ооруйт. Себеби дегенде алардын үйүндө эң эле чоң жаныбар бул мышык болушу мүмкүн. А мышык менен бул эркек бала ойнобойт. Кыз балдар алаксышы мүмкүн. А бирок эркек балдарга эмне керек дегенде, аларга ат керек, аларга эшек керек, аларга козу керек, аларга улак керек, аларга жер керек, топурак керек, чаң керек. Алар ушул жерде оонап, топурак болуп, чаң болуп ойногон мезгилде алардын жашоосу башкача экендигин алар туя алат. Ушул маселеде сиздер кайдыгер болбоңуздар, урматтуу ата-энелер.